Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi taala ve berekatuhu. Allah Taalaga şükürçülük Peygamber Muhammed aleyhisselamga salavatına salamlar bolsun. Bugünkü öte turgan temamız amanat teması olmakçı. Amanat teması bilesizler özünüzler öte manilүү temalardan. Buga amanatga har kim çıga berбейт экен. Bir gana Kudaydan çındap korkkondor gana çıga alat экен. Amanat işine. Mına şonduktan her bir işti öz ordu menen atkara bilsek, amanatga kıyanat kılbasak, demek okugan namazlarыбыз, tutkan orozolorубуз, ajılık saparına barıp, Mekke'ge barıp, ajılık mildetlerini atkargan bolsok, demek oşolorubuz, oşol amallarыбыз kabul bolsun desek, söz türdü amanatga beken boluşubuz керек экен. Amanat degen algандай bir ele buyumbu je sözbü, mına uşulardын тегерегинде de söz bolot. Bismillahirrahmanirrahim. Hiye kullu ma yu'ammanu aleyhi'l mar'u min emrin ve nehyin. Amanat degen uşunday bir nerseni atkarıp berçi dep sizden talap kılıp suranışı mümkün. Je muna nersege joloboçu suranıç dep sizden suranışı mümkün. Böyle je talap kılışı mümkün. Oşol nerseni siz kabulдап algandan keyin moynunuzga emne bolot? Amanat bolot. Demek moynunuzga aldыңызбы аткарам деп, аткарышыңыз керек. Таптакыр бирөөлөргө зулум кылбайм. Же болбосо ал адамдын мүлкүн эч качан тийишпейм. Же болбосо ал адам жөнүндө сөз кылбайм. Артынан сөз жүгүртпейм деп сөз берген болсоңуз, негизи эле шарият боюнча арам, туура ушак айнылуу. Бирок жанагынтип убадалашып алгандан кийин мойнуңузга эмне болот? Аманат. Эч качан уурулук кылбоо, бирөөнүн аманат буюмун алып туруп бир жакка жылдырып жиберүү, баштарын алмаштырып. Ошолордун баардыгы эмне болот? Шарият боюнча туура эмес. Эгерде кыянат кылган болсок. Анан керек болсо бул мин динин ва дунья, дин иши болсун, дүнүйө иши болсун, айырмасы жок. Мисалы бирөөнүн койлорун, жылкыларын алган болушубуз мүмкүн. Жайлоого алып чыктык. Ордуна эмне? Ошондой эле бир кой берип коём да десе, жок, болбойт. Ээсине чалыш керек. Момундай болду. Ушунун баасын бычалы дагы мен төлөп берейин. Анткени мен монтип жок кылып алдым деп ачык айтыш керек. Анан эмне болуп берем айырмасы кандай? Мен ала бермин, короодон каалаганын тандап ал деп. Жок, андай болбойт. Ошондуктан дүнүйө иши болсун, дин иши болсун, эч качан биз кыянат кылбашыбыз керек. Wa hiya khuluqun min akhlaqil muslim al-asila. Bul musulmandын негизги өзөктүү bir мүнөздөрүнөн бир болуп эсептелет. Демек, мусулман адамдын мүнөзү жакшы экен, бул жакшы адам экен деш үчүн толтура эрежелер бар да, критерийлер деп коебуз го. Намаз окуйт, чындык сүйлөйт, таза жүрөт, антет, минтет дегендер бар. Бирок ошолордун эң негизги сапаттарын, бир нече сапаты бар да, жакшы адам болуш үчүн, жакшы мыкты мусулман болуш үчүн. Ошонун бирөөсү кайсы экен? Бул аманат. Аманатка бекем болуу. Аманатка кыянат кылбоо. Мына ушул мойнубуздагы жүктөрдүн бири, ошондой эле чыныгы мусулман, оригинал, нукура, таза мусулман экенибизди айгинелеп, жарыялап тура турган белгилерибиздин бири экен. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын школасы, мектебиндеги окуган сахабалардын бардыгы ушундай болгон. Сахабалардын мектебинде окуган табиин деп коет, сахабалар менен доордош болгон адамдар. Алардын дагы алган таалим тарбиясы ушундай болгон, эч качан аманатка кыянат кылган эмес. Андан кийинки дагы табииндер, табиин деп коет, ээрчип келген доорду дагы ээрчип келгендер. Ошентип 3 доору болду. Пайгамбардын убагында сахабалар, анан сахабалар менен доорлош болгон инсандар, анан пайгамбарыбыздын сахабалары менен доордош болгон инсандар менен
дагы доорлош болгон инсандар. Ошондой 3 муун өтүп атат. Сахабалар, табииндер, таба табиин деп коет. Арабча термини ошондой. Эми пайгамбар мактаган. Менин доорум анан менден кийинки, анан андан кийинкилер эң жакшы доор деп пайгамбарыбыз алдын ала бекемдеп, бышыктап айтып кеткен. Эми эллети бул негизги мусулмандын эң бир маанилүү мүнөздөрү болуп эсептелет. Танбау мин акидатихи. Бул ишениминен келип чыга турган нерсе. Кудай Таалага болгон ишенимиңиз, Кудай Таалага болгон берилүүңүз канчалык ошого карап болот экен. Аманатка ким бекем болот, болбойт. Кээ бири бар, Алла разы болсун, аталары кичинекейинен биздин аталарыбыз деп айталычы, жалпы эле. Аталарыбыз кичинекейибизден бирөөнүн акысын жебе, бирөөнүн буюмун уруксатсыз алба, эч качан бирөөнүн мээнетин жебе, өмүр бою жарыбайсың деп үйрөткөн да биздин аталар. Мына ошентип отуруп, мээсине сиңирип койгон да аталар бар, Алла разы болсун. Эч качан суу ичип отурсаң дагы бирөөнүн акысын эч качан уурдап келип жебеген, алдап келип жебеген. Түз бол, адал эмгек кыл, адалдан тамактан деп биздин ата-бабалар эмне кылып кеткен? Үйрөтүп кеткен. Керек болсо от короп аткан, минип жүргөн атын дагы бирөөнүн чөбүн эмне кылган эмес, жедирген эмес. Болбойт деп. Уруксат, атымды откозуп алайын эми, мындай сен менен сүйлөшкөнчө деп тамашачынга салып, мейли жей берсин деп жердин ээси уруксат берген. Жердин ээси уруксат бербесе, тизгинди ээрдин башы бар эмеспи? Ээрдин кашы деп коет. Ээрдин кашына эмне кылып койгон? Илип койгон. Ат тура берет мында чымындап коюп, бирок жей албайт ылдый көзөчү. Мына ушунчалык дагы аалымдар болгон. Эми саналуу кой эми, 1000 деген койго анта албаса керек, бирок ким билет, балким аны деле ошентет. Бир 10-15 кой болсо, ар бир койдун тумшугуна көмөлдүрүп жанагындай бир дорбо салып алып анан айдап өтүп экен. Көрбөйсүзбү, кээ бир аалымдардын ата-энеси. Кээ бир аалымдар деген жокпуз. Кээ бир аалымдардын ата-энеси. Көрсө аалым болуп чыгыш үчүн ата-эненин дуасы, ата-эненин берген тарбиясы себеп болот экен. Аалым өзүнөн өзү окуп атып эле аалым болуп кетпейт экен. Эгерде аалым чындап эле кыйын аалым болсо, анда аалымдан да өзүнө окшогон аалым чыгыш керек болчу. Чыгыш керек экен. Эми чыгып аткандыр, бирок көбүнчө чыкпай калат экен. Себеби акышпай, элге сабак берем, илим берем, билим берем, элдин кызматы, диндин кызматы деп жүрө берип, бала чакасын унутта калып калат экен да көбүнчө. Ошон үчүн Алла Таала Куранда эмне деген? Ла танса насибака минат дуния. Бул дүйнөдөн ала турган үлүшүңдү унутуп койбо. Бала чакаңдын да үлүшү бар, сизде үлүшүңү бар, бала чакаңыздын. Бир туугандарыбыздын үлүшү бар. Алардын өйдө ылдыйына дагы мындай маани берип, бүгүнкү терминде активный деп коебуз го, мындай активносту көрсөтүп коюш керек экен да, мындай сергелеңдикти, ойгоктукту, тыкандыкты көрсөтүп, кандайсыңар, жакшысыңарбы, келин алып атасыздарбы? Келин бала кут болсун, кызды турмушка жолун узатып атасыздарбы? Күйөө бала кут болсун, эмки жылы бешик тойлор болсун деген сыяктуу бир каалоо тилектерди сөзсүз түрдө айтып коюшубуз керек. Жөн эле мынтип эле бир образга кирип алгандын эмне кереги бар дейм да, чында. Эл менен элбиз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айткан: "Мен шадда, ким элден бөлүнсө бөлүнүптүр" деген. Мына бүгүнкү күндө ушинтип атпайбы? Колун көтөрүп пайгамбар дуа кылган эмес. Анда Ибн Аббас радыйаллаху анху хадисин кайка барабыз? Имам Байхақи риваят кылган сахих хадис деген. Дуа кылсаңар, колуңардын ичи менен дуа кылгыла, арты менен дуа кылбагыла. Дуа кылып бүткөндөн кийин бетиңерди сүртүп койгула дейт. Мынакей сап сахих таптаставер хадис. Муну кайка барабыз? Ошончо ата-бабалардын эмне биз акылды болуп кеттикпи? Ата-бабаларыбыз билбейт дейбизби? Жок, аалымдар болгон, билимдүүлөр болгон. Бирок мен ушинтип ойлой берем да, балким кандай билбейм, өзүнүн адамдын ичине кирип билбейсиң да. Ата-бабасынан бери өзү деле бала кезинен бери ушинтип эле бата кылып эле жүргөн да. Бата кылбай отуруп алат го, өзү деле ыңгайсыз болот болуш керек дей берем да. Мисалы 30-дан баарыбыз көтөрүп бата кылып атсак, жалгыз бирөө өзү калып калат атпайбы, бир экөө. Мынтип тура берет да. Мынтип коюпчу. Мастафыл айтпашыбыз керек. Кээ бир айтып атпайбы, ушинтип айтпаңыз деген. Мен бапсыздерди элестетип кетип атам деп. Алар бата кылбайт го деп. Антип айтпаңыз, коюңуз, антип айтпаңыз. Ана эмне мынтип көтөрүп бата кылып коюш кыйынбы дейм. Карапайым элдер ажырата албайт экен да. Ак караны. Ошондуктан
Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам митип көтөргөн дейт риваяттар бар, толтура. Бирок биздики муну алган. Эмне үчүн чындап муктаж болуп сурады атпайбы? Аллахым бере көр, күнөөмдү кечире көр деп. Бирок митип кетпеш керек. Митсе эле бүттү, бут тийиски болуп кетет. Миттиңиз эле бут тийиски дуба бул. Буттар ушинтет го, билесиздерби? Бут тийиски жана индийский кинолорду көрсөлөр го бала кезде. Мына 90-жылдагы, 80 качанчы жылдагы. Бүт мынандай. Мусулманча мындай. Митип сурашыбыз керек. Митти эле бале болду. Митиш керек ошон үчүн. Кол бүктөлсө эле өлдү. Иш чатак болуп кетет. Эми балким кээ бири байкабай дуага берилип кеткенде ушинте бериши мүмкүн. Бирок аны да туура түшүнүш керек. Сен буттиш болуп кеттиң, ана митип кеттиң, антип айтпаш керек. Туура эмес. Болбогон нерсе менен биздин акыйдабызда ушундай, акыйда Матуридияда. Кыбланы карап 5 маал намаз окуган адамды кандайдыр бир күнөөнүн себеби менен биз аны динден чыгарып кое албайбыз. Акыбыз жок. Кыбланы карап Аллаху акбар деп намаз окута болду. Мусулман деп эсептейбиз. Анткени кимди бирөө капыр десе, ошол сөзү жалганга чыгып кала турган болсо, айткан кишиге айткан сөзү өзүнө келмейинче бул дүйнөдөн өтпөйт дейт. Мунун мааниси, бирөөнө капыр дедиңби? Ал капыр болбай калса, мусулман бойдон турган болсо, өзүң капыр болуп өтөсүң деген сөз. Мындай жалпак тил менен которгон. Өткөндө да бир мисал айттык го баягы. Мисал эмес, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси. Эмне деп айтты эле? Мусулман адам бир эле ичегесин толтурат. Ал эми капыр адам 7 ичегесин толтурат. Анан эми түздөн түз кабыл ала берсек, анан апити жакшы туугандар бар да. Бир отурганда, апитим жок эле деп 2 кесени алып кирип койгондор бар, 3 кесени алып киргендер бар. Эми ден соолугубуз чын болсун ошентип жегендер деле. Эми ден соолугу чын болсун. Анда биз эмне капыр болуп калабызбы деген ой. Жок, аерде капыр болуп каласың деген жок. Бул капырлардын сыпаты деп атат. Мусулмансыңбы, өзүң сыйла, ашказаныңды этиятта, ушинтип аздан же деген эле пайгамбарыбыздын осуяты бул. Балтабай же Тешебайдын сөзү эмес бул. Ошон үчүн кээде ушул сөздөргө да адамдар теригип кетиши мүмкүн. Терикпешибиз керек. Пайгамбарыбыз айттыбы, демек айтты ушундай. Чындап эле да. Бут кийимди байлай албай калдыңбы, эңкейип. Бүттү, курсагың чыгып кетти. Алдыга байлап алдың деген эле сөз. Азирети Умар радыйаллаху анху айтып атат. Өтө ашыкча толуп алганда не этияттан? Кокус өтүп кете турган болсоң, тез жыттанып кетесиң деп атат, мындай ачык айтканда. Адамдар көтөргөндө да оор болуп каласың, кыйналып каласың дейт. Бул кайманада, кээде Кудай сактасын, төшөк оорусуна ооруп жатып калышы да мүмкүн экен. 5 ай, 6 ай, 1 жыл кээде. Ошондо чындап динге берилген бала чака, динге берилген Кудай үчүн бир тууган болгон, бир тууганыңыз гана карай алат. Башка эч ким бүт занит болуп калат экен. Занит эмесе да занит болуп калат экен. Бош эмесе дагы катимдей бош болуп жүргөнү да бош эмес болуп калат. Биякта ишим бар эле, тиякта ишим бар эле деп качат баардыгы. Бир гана Кудайга чындап жүрөгүнөн берилген дити таза бир туугандар, дити таза бала чакасы гана эмне кылат экен? Карайт. Демек, эми темабызга кайра кирели. Демек, акыйдабызга байланыштуу экен. Кудайга болгон берилүүбүз канчалык күчтүү болсо, демек аманатка ошончолук бекем болобуз. Кудайга болгон ишенимибиз тайкыраак болсо, демек аманатка кыянат кылабыз. Мунун ичине мынау бала чакабыз кирет, бир туугандар кирет, ата-эне кирет, элибиз кирет, жерибиз кирет, мамлекетибиз баары кирет. Бүт баары аманат. Ден соолугубуз да өзүбүз да аманат. Мына колубуз, манжалары баардыгы аманат. Бүт аманат. Көз, кулак, баш, бүт аманат. Кала берсем, мына алып аткан, үйлөнүп аткан аялдарыбыз дагы аманат экен дагы. Ал бирөөнүн кызы, бирөөнүн мүлкү. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадистеринин негизинде келет, бул силер колуңарга түшкөн бул эмне дейт? Аманат. Бу эч качан кыянат кылбашыбыз керек. Өткөндө да айттык, кыздарыңыздарды берип атканда абайлап, тактап, кыргыздар эмне кылат? 3 жолу электен өткөрөт. Кана куда түшүп келгилечи дейт. Куда түшүп келет, байкайт, булар кимдер деп. Аны экинчиси сөйкө салгылачы дейт. Сөйкө салып атканда да байкайт. Экинчи жолу электен өткөрүп атат. Ким булар? Ким? Каяктан келген? Анан үчүнчүсүн анан кийин нике кыйганы келгенде анан дагы бир жолу текшерет. Болду, анан кийин мына эми кызды сага аманат кылып берип атабыз. Күйөө бала. Эң негизгиси ыйлатпа. Кол көтөрүп бир жерин
мындай сындыра чаппа деп айтылбайт да, кол көтөрбөдү деп эле коет. Негизи аял кишиге кол көтөргөн эркек бул жакшы эмес. Жакшы эмес. Адам өзүн өзү баса билиш керек. Болбой эле чыдабай кетип атпаймын дейт. Дуалы бар, бир сөз. Мында кеңиречөз. Эгер кеңиребесеңиз 1 метрден бар. 5 метрден чуркап келип, экинчи жолу сүзүңүз дуалды. Ошондо нормально болуп калат. Өзүңүзгө келип каласың да, жакшы, сүзгөн ооруган ушундай болуп турбайбы дейт го. Анан сезип каласың. Ооруйт турбайбы дене депчи. Ошондой да негизи. Аял деген алсыз да. Кээде сүйүнүп кат сүйүнүп кетсе да туура эмес сүйлөп алышы мүмкүн. Бирдеке кейип алса сүйлөп алышы мүмкүн. Адамдан адам жаралып чыгышы кыйын. Ошон үчүн биринчи турмушунда өтө бекемдеш керек экен. Адамдан адамдын жаралып чыгышы кыйын. Кээде жан кошпой болгондо сени көргөндө жел могузду көргөндөй болуп калышы мүмкүн. Ошондо туура түшүнүп кой, күйөө бала деп бер жактагы жеңелери, агалары түшүндүрүп коюш керек. Ата энем айта албашы мүмкүн. Бир аз сыр сактап, аралык сактап. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Али Имран сүрөсүндө мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва мин ахлил китаби ман ин та'манху биқинтари ю'аддиhi илейка ва минхум ман ин та'манху بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. صدق الله العظيم. Бұл мұсылмандарды айтқан жоқ. Яһудилер, христиандар, башқа диндин өкүлдөрүнө эгерде бир нерсени аманат кылып бере турган болсоң дейт, пайгамбарыбызга айтат. Пайгамбарыбыз аркылуу бизге да айтылат. Кээ бирлери бар аманатка өтө бекем. Кээ бирлери бар аманатка кыянат кылат. Булар ислам мусулман эместердин баардыгы аманатка кыянатчыл дебегин да. Чында көрбөйсүзбү? Динине карап биз баа бере бербешибиз керек экен. Кээде биз мусулман, бул адам жакшы 5 маал намаз окуйт деп атканыбыз кыянат кылып, жана церковуна барып чокунуп аткан кыянат кылбай коет экен кээде. Ясрибке Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан жөнөткөндө сахабалар айтат го, өмүр баяны келет. Пайгамбардын өмүр баянын окуганда жакшы билесиздер. Булардын падышасы эч качан кыянат кылбайт, акыңарды жебейт. Ошол жерге баргыла деп пайгамбарыбыз толук кан ишенип туруп жөнөтүп атпайбы. Алар адилеттүү деп. Мына ошондуктан бул ким мусулманчылыкты 5 маал намаз окуса өзү үчүн окуйт экен. 5 маал намаз окуса эле бул адам бүт ушуга ишене бер, ушунун этегин кармай бер деген сөз эмес экен. Кээ бири жөн эле 5 маал намазды кадимкидей аткарат, балким берилип намаз окуйт, бирок жана аманатка болгон кыянатчылык адаты калбагандар бар. Анан иншалла субханалла астагфирулланы көп айтып баштаса эле биз ошону эмне деп ойлошубуз керек эле негизи? Машалла, динге берилген азамат. Кана мен да ушинтип чочуп кетсем астагфирулла, берилип кетсем субханалла деп калсам канакей деш керек да негизи. Тескерисинче эмне болуп атат азыр? Өзүн өзү далилдеш үчүн эгерде кайрага ушу сөздү айта бере турган болсо, бул адам күмөндүү болот экен да. Демек сизди пайдаланган адат бул азыр. Же алдап-салдап карындашыңызды алып барып 1-2 ай жашап туруп кетириши мүмкүн, 2 жыл. Же бир буюмуңузду алып туруп алдап согуп кеткен адат, ушундай да. Ошон үчүн Табинул Хакайык деген китеп бар, Ханафи мазхабы боюнча. Азыр аргумент, факт менен айтпаса болбойт, билесиздер. Жалаң далил менен айтыш керек. Ошон үчүн кээ бир мечиттерде бар го, далилиң барбы деп берет. Ошолорго да рахмат дешибиз керек. Себеби далил менен сүйлөй турган кой. Рас кылат, туп-туура кылат. Кана далилиң деп турат го, өз далилди эле түшүнбөйт. Далил деген сөз каяктан келип чыкканды эле билбейт. Далла ядуллу деген сөздөн чыгат өзү. Анан далилун дейт, фаилун деген таразага келип түшөт. Бирок азамат. Кана далилиң дейт. Жөө жомокту айтып атасың же далил менен шариаттан алып айтып атасың дейт да. Чын эле да, мусулманчылык ошондой. Жалаң далил менен кетиш керек. Анысы ары ошо Канзут Акаевдин шархтарынын бири, ачыктама түшүндүрмө китептеринин бири Табинул Хакайык деген китепте келет. Соода иштеринде тасбихат, зикир сөздөрүн аралаштыра берүү макруh дептир. Алгы берги кыласыз го соодада. Зикир, субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар деген зикирлер бар го. Ошолорду кайра аралаштырып сүйлөй берүү макруh дептир да. Аны паспорт кылып колдонбо деген сөз. Эмне кыласыз?
Астағфирулла, тақсыр қандай, субханалла, машалла. Биян қараса да, машалла, соның бияға да өледі, қайра қайра. Машалланы да нормально айта албайды, машалла да өледі. Маша деген бастырды деген сөз. Мәшә Алла деген Құдайым беріп тұрды деген сөз. Мәшә Алла да айта албағандан кейін, о, Құдайым беріп тұрды деп қырғызшасын айта беріңіз. Қиналбай, елдің дағы жерін қайнатпай. Ана машалла, машалла деп өледі. Ана елді чөчітені мектеп. Шундай екен көрбейсіз, кітепте бұл. Ханафи мазхабында Канзы Дақайық ең негізгі таяна тұрған мұрас кітептерінің төртеу болса, ошоның бірөөсі Канзы Дақайықтың кітебі. Мына ошоның ашықтамасында келіп отыр. Түшіндірмесінде. Мына аятта не деп отыр? Ошол Яхуди, христиан дининде дағы аманатқа бекемдері бар, аманатқа бекем еместері бар. Ошол сияқты мұсылмандарда да шундай. Көрбейсіздер? Демек біз диніне қарап алып эле булар кыянат кылат, бүт ишенбеш керек дей албайт экенбиз. Мамиледе кылып кете берет экенбиз. Ал эми иман маселесине келгенде ал бөлөк маселе. Ал башка маселе. Эми Ниса сүрөсүнүн 57-аятында да мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлаха я'мурукум ан ту'аддул аманати иля ахлиха. Алла Таала айтып атат. Мен силерге буйруймун, аманатты өз ээлерине тапшырып берүүңөрдү дейт. Демек, ар бир аманатты өз ээсине тапшырышыбыз керек экен. Тапшырмайынча көңүл тынч болбош керек. Ошондой эле Муъмин сүрөсүндө да келет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валлазина хум лиаманатихим ва ахдихим раун. Менин мусулман пенделерим ушундай, аманатка жана берген уадаларына сөзсүз түрдө бекем турушат дептир. Аманатка эч качан кыянат кылбайт, берген уадаларына бекем турат. Бирөө менен келиштиңиз, уадалаштыңыз, мына тамды сатам, алам болуп сүйлөштүңүздөр, 2 күндө келем деди, 2-нчи күнүн кечинде келди. Сиз болсо нарактан кызыктырып айткан, кымбатыраак айткан бага эмне кылдыңыз? Кечирип кой, мен сени келбейт деп ойлоп турмун да тууганым. Тиге берип бербедимби деп турсаңыз, бүттү, сиз уаданы буздуңуз. Себеп айткан, 3 күн ичинде келем, болбосо мен эртең кечинде саат айталы 8-ге же 9-га келем деди. Айтканындай саат 8:00-ге келди, балким 7-де келди. Сиз болсо пешин маалдарда андан жакшыраак бир бааны айтты бирөөсү. Кызыгып кетип карматып бердиңиз. Мисалы 5 миллион сомго баалаштыңыз, бирөө келди дагы, 5 миллион 200 миңге мага бербейсиң, мага жакты. Мынакей акча, мына даяр турат. Десе, жакпайан карайм, тигини түшүндүрүп коем да деп туруп, карматып берсеңиз, сиз уаданы буздуңуз. Шарият боюнча ыктыяр соода деп коет, 3 күнгө чейин эсеп болот. Мен макул күтүп турам десе, 3 күн күтөт, 3 күндөн кийин 4-нчү күнү келсе, мен келем дебедим беле, мына келдим десеңиз, кечирип кой дейт да. Жана кечирип кой деген ырыңызды ырдай бересиз. Себеби дегенде, сиз 3 күндөн кеч келдиңиз. Демек, тандап алуу ыктыяр соодасы 3 күнгө чейин болот. Алам десеңиз да, сатам десеңиз да. 3 күндүн ичинде нары же бери болуш керек. Эгер 3 күндүн ичинде сиз барбай калсаңыз, үйдө алып кеттиңиз. Кокус жакпай калса кайра алып келем дедиңиз. Машинаны минип жүрөсүз, сатып алдыңыз. Бирок жакпай калса алып келем дедиңиз. Дагы анан 1 жумадайын алып келдиңиз. Машинаң жакпай калды деп, кечирип кой. Албайт ээси, албаш керек. Тил бүттү, 3 күн ичинде соода бүттү. Эгер 2 күндүн ичинде, 3 күндүн ичинде 3 күн өткөрбөй алып келип берсе, анда акысы бар. Себеби башында ошентип соодалашкансыз. Эгер жакпай калса, кемчилиги болсо алып келем дедиңиз, машина нээсин дейт, анда 3 күн күтөм дейт. 3 күн ичинде алып келип калышыңыз керек. Алып келбесеңиз, демек алды деген эсеп болот. Эми хадис көтөлө. Muttafaqun alayh İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılgan. Ayatul munafiqi thalathun. İza haddasa kezeba ve iza va'ada akhlafa ve iza tumina khana. Muttafaqun alayh İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılgan. İki cüzdüğünün belgisi üçöv. Söz söylese kalp söyleyt. Adat değil mi? Urdurup, sokturup söyleyiveret. Eğer de uada verse, uadasını hiç kaçan atkarbайт. Daima ата эми жетишпей калып, азыр эми оңой болуп калды. Телефон тигинде мындай билдирип коюш керек го. Атайлап деле аткарбай, кайдыгер да, жоопкерчилик жок. Уада берди, аткарбайт. Ана кандай гана аманат иш берилсе ага кыянат кылат дептир. Эч качан аягына чыкпайт.
İmam Bukhari rivayet kılgan keyinki hadis. Mata taqumu sa'atu? Ja'a rajulun yes'alu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Muhammed aleyhisselamdan biri gelip sorap, mitip soraydı. Kıyamet kaçan bolot dese, faqala iza duyyi'atil emanatu fantazilis sa'a. Peygamber Muhammed aleyhisselam mitip cevap veriptir. Amanat joğolgon gezde kıyamatты kütö ber deptir. Amanat atkarılbay kaldı bu. Demek bol kıyamatты kütö ber. Anan janagı kişi kayra suraptır. Ve kayfa ida'atuha? Amanat kaytip amanatı jogotup yürü, kanday bolot? Kayt öyle jogotup yürüsün, hem karmap turat da buyakta dese, Peygamber Muhammed aleyhisselam ya amanatın türü var eken de biz biriyle buyum, maşina, üy dep düşünüp almadık mı? Çok, başka nesneler de var. Bunu azır aytadi. İza wussidal amru li gayri ehlihi fantazir. Qarabaysa, fantaziris sa'ata. Qaysi bir iş öz iyesine emes, al işti mıktı bilbegen adamga tapşırılsa, her bir iş öz iyesine emes, teskerisice atkaralbagan, anı bilbegen adamlarga tapşırılsa, boldu kıyamatты kütö ber deptir. Misalı Medeni Sutqa maga direktör bolup maga mine var. Anda göre mamleketlik üniversitetlerge direktör bolosуң dese, mamleketlikte diniyede diplom var. Meyli kafedra başçılığı işlep berбейсиң, meyli de işlesem bolot. Себеби мен кесибим mugallim da. Бирок Medeni Sutqa direktör bolosуң desem ne deşim керек? Жок. Медицинанын мысын түшүнбөйм. Darının dığısın түшүнбөйм. Deşim керек да, мен açık айтышым керек. Же болбосо мэриянын могу эсеп кысап жагына сизди койбойлу, сиз 5 маал намаз окуйт экенсиз. Таква экенсиз. Силер эми жебейсиңер да деп койсо мен не десем керек? Мен эсеп кысабын билбейм. Акча тапкыча эсеп тап дейт. Мен эсеп чотун, эсеп кысап саясатын жакшы түшүнбөйм. Каерде кантип жумшаш керек, кандай кылганда үнөмдүү болот, мен алардын эсебин чыгара албайм. Сиздер башка адамды коюңуздар деп не кылышым керек? Макулдук бербешим керек. Эгерде мен кесибим юрфакты бүтө турган болсом, экономист болуп иштейм деп мага эмне бар? Экономист келипту, юрист болуп иштейм деген эмне керек бар? Болбойт экен да, ошондой экен. Ар бир иштин өзүнүн ээсине берилиш керек экен. Эгер ар бир иш өз ээсине берилбесе, демек бул кыямат күнүнүн белгиси башталды деген экен. Дагы Hazreti Umar radıyallahu anhu мындай деген экен. La yu'jibukum minər rajuli tantanatuhu. Erkek kişinin geremet qoğuz süylөгөнү силерди кызыктырбай эле койсун депtir. Келтирип айтат го бул сонун кылып. Walakin men addal amanata wa kaffa min a'radin nas fa huwa ar-rajul. Erkek деп кимди айтабыз десе, аманатты так аткарса, адамдардын кемчилигин көрмөксөн болуп койсо, мына эркек деп ушуну айтабыз дептир. Эркек киши ар кимде ушактап жүрбөйт экен да, кыскасы. Анан адаби, тарыхый, санжыра ушундай китептер көп окушубуз керек дегенибиз ошол. Кыргыз эч качан түз айткан эмес. Түз айтса да айман коюп калабыз. Кыйыртып гана айтып кой берген. Кыйыртып сүйлөгөн эмес десек, анда жана макал кактан келип чыгат. Угугум сага айтам, уулум сен ук, керегем сага айтам, келиним сен ук деген сөз кактан чыкты анда. Адаби чыгарма китептерди окубагандыктан эмне болуп атат? 5 маал намаздан 1-2 китеп окуп алып эле талак түшпөгөн аялдар талак түшүрүп коюп атат. Мына жерден 70-80% талак түшпөгөн үй бүлөлөр талак түштү болуп эсеп болуп калып атат. Ошон үчүн өзүнүн эне тилин мыкты билген, Кудай сактасын, биз андан алыспыз, бирок мектептерде окудук, динде окудук да. Мыкты билген молдокелер бар. Өзүнүн эне тилин мыкты өздөштүрбөгөндөр шарият араб терминдерин эч качан мыкты өздөштүрө албайт экен. Убакыт бүтүп калды. Ошого Али радıyallahu anh сөз менен жыйынтыктайм. Адаул амана мифтаху ризқи. Аманатты өз орду менен аткара билүү рызкынын ачкычы дептир. Амин. Алла Таала бардыгыбызды аманатка бекемдерден кылсын. Эч нерсеге кыянат кылбай тургандардан кылсын. Жана эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылып, мамлекетибиздин, элибиздин, жерибиздин ооматын Кудай Таалам өйдөлөтүп, мусулманча кантип жашаш керек, ошого үлгүлүү өлкөлөрдөн кылган болсун бизди. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.